Кымбаттуу балдар, азыр уккан текст боюнча баяндама жазууга көнүгөбүз. Ал үчүн уктурулган текстти жакшылап эске тутуп калгыла. Тараанчы тиккен алча. Тараанчы алча жеп жаткан эле. Ал бир нерседен коркуп учуп жөнөдү. Талаадагы суунун жээгине келип конду. Тараанчы алчаны жеп бүтүрдү. Алчанын сөөгү гана калды. Ал сөөгү жерге түшүп, шамалда топуракка көмүлдү. Жазында ал жерде кичинекей алчанын көчөтү өсүп чыкты. Ал 2-3 жылдан кийин жайкалган алча дарагы болду. Эми тексттин мазмуну боюнча аңгемелешели. Кана балдар, тараанчы эмне үчүн суунун жээгине конду? Экинчи суроо. Алчанын сөөгү кайда түштү? Үчүнчү. Алча дарагы кандайча пайда болду? Балдар, мына тараанчы тиккен алча деген текстти жакшы түшүнүп, көңүл коюп уктуңар. Кайра ал тексттин мазмуну боюнча аңгемелешүүдө суроолорго жооп берип, текстти жакшы түшүнгөнүңөрдү билдирдиңер, түшүнгөнүңөрдү айтып бердиңер. Эми ушул укканыбыз боюнча өзүбүздүн түшүнүгүбүздү кайра ушу айтып бергендей кылып кагаздын бетине жазышыбыз керек. Ал үчүн мына тексттин планы турат. Бул тексттин планын жардам берет силерге. Окуяны ирети менен кагаз бетине могу таяныч сөздөрдү кошуп колдонуп, сүйлөмдөрүңөрдү туура түзүп, окуяны кагаздын бетине эстеп калганыңар боюнча жакшы кылып жазып, баяндаманы жазабыз. Силер эң жакшы жазат деп ишенем. Анда эмесе балдар, силерге ийгилик.